студенттик иштер башкармалыгынын студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы тарабынан 7 майдан баштап бардык каалоочуларга жума сайын онлайн таанытуу күндөрү өткөрүлдү. Бүгүн баарыбыз айыл чарба факультети менен ветеринария факультетинин таанытуу программасына катышып отурабыз. Ошондой эле бүгүнкү биздин программаны көрүү үчүн Google Meet'тен бардыгыбыз бул программага катыша алабыз жана ошондой эле Instagram баракчабыздагы Stories бөлүмүнөн students.manas.edu.kng шилтемеси аркылуу катышсаңыздар да болот жана ошондой эле биздин бул таанытуу иш-чарабыз YouTube каналына дагы сакталмакчы. Анда эмесе иш-чарабыздын расмий ачып берүү, иш-чарабыздын расмий бөлүгүн ачып берүү үчүн сөздү университетибиздин проректору, профессор, доктор Анварбек Мукеев акайыбызга узатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат Нурай. Сөз кезегинизде агай. Рахмат. Урматтуу декандарыбыз, урматтуу агайлар, эжелер, биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин эң белдүү, көрүнүктүү декандары, факультеттеринин декандары ушул жерде катышып отурасыздар. Жана бөлүм башчылары, кафедра башчылары, ошондой эле агайлар, эжелер чогуу отуруп, биздин быйылкы жылы ушу Манас университетинде талапкер болгон абитуриенттерибизге кайрылып отурабыз. Урматтуу абитуриенттер, бүтүрүүчүлөр, биздин Кыргыз-Түрк Манас университетин жалпы жөнүнөн силер жакшы билесиздер. Бирок ушул биз бир канча жумадан бери таанытуу иштерин өткөрүп келе жатабыз. Бүгүнкү кезек ушу университетибиздин эң мыкты факультеттеринен болуп эсептелген ветеринария жана айыл чарба факультеттери болуп эсептелинет. Ушул эки факультетибизди таанытып атабыз бүгүн сиздерге. Бул эки факультеттин мааниси абдан чоң, себеп дегенде экөө тең Кыргызстандын эл чарбасына түздөн-түз таасир бере турган, ушу айыл чарбасын, мал чарбасын өнүктүрө турган, өнүктүрүүгө дем берип мындай салым кошо турган факультеттер биздин бүтүрүүчүлөр. Ушу эки факультеттин тең бүтүрүүчүлөрү азыр Кыргызстандын бардык аймактарында иштеп, же лабораторияларда, же чарбаларда, же болбосо эл аралык уюмдарда иштешип, кээ бирлерибиз болсо, бүтүрүүчүлөрүбүздүн кээ бирлери өздөрүнүн жеке иш жерлерин ачып, ошол ветеринария боюнча, агрономия боюнча өздөрүнүн иш жерлерин ачып, ийгиликтүү эмгектенип жатат. Жана өздөрүнүн дагы жанын багып, башкаларга дагы жумуш таап берип атышат. Ошондуктан бул эки факультетибиз абдан маанилүү факультеттерден болуп эсептелинет. Жалпы эгер Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн мындай ийгиликтерине токтоло турган болсок, кыскача биздин университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн саны азыр 7000ден ашып 8000ге чамалап калды. Ушу 25 жылдын ичинде ошол бүтүрүүчүлөрүбүздүн иштеп аткан жерлерин айтсак, дүйнөнүн 5 континентинин 43 өлкөсүндө азыр ийгиликтүү эмгектенип атышат биздин бүтүрүүчүлөр. Бул өтө чоң сыймык биздин университет үчүн. Себеп дегенде бул биздин университетибиздин дипломунун өтүмдүүлүгүн көргөзүп атат. Конкурентно способный деп коебуз, ошонусун көргөзүп атат. Жана жакшынакай билим менен бирге тажрыйба алып чыгып атышат. Себеп дегенде эки факультетибиздин тең укмуштуудай жаңы заманбап лабораториялары бар. Мына ветеринария факультетибиздин клиникасы жеке эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбордук Азиядагы университеттерде мындай клиникасы бар факультет жок. Операцияларды жасап, диагностика кылып, жана башка дарылоо иштерин жүргүзүп атышат. Ушул ветеринария факультетинде башкача айтканда бардык нерсе жанакы тажрыйба менен жүргүзүлүп атат. Теоретикалык сабактардын баардыгы тажрыйба менен айкалыштырып жүргүзүлүп атат. Ошондуктан бул эки факультетибизге талапкер болсоңор, келечекте силер талаада калбайсыңар.
өзүңөрдүн тиги наныңарды, токочуңарды таап жейсиңер, башкаларга дагы көмөктөшүп болосуңар жана келечегиңер кең боло тургандыгын мен мынакей силерге кепилдик берип кете аламын. Ушул эки факультетибиздин таанытуу иштерине кош келдиңиздер. Мен көпкө сүйлөбөйүн, сүйлөй тургандар бүгүнкү негизги ушу эки факультетибиздин жетекчилери жана агайлары, эжейлери болуп саналат. Анда эмесе кош келдиңиздер ушу таанытуу иш-чарасына. Рахмат. Чоң рахмат айтабыз агай сизге. Анда эмесе кийинки сөздү Айыл чарба факультетинин деканы профессор доктор Мустафа Паксой агайыбызга узатабыз. Sayın Rektörüm, birinci rektörüm, rektör yardımcılarım, hocalarım, Manas FM'in değerli dinleyicileri, izleyicileri, hepsini sevgiyle selamlıyorum. Ziraat Fakültesi 2007 yılında kurulmuş ve halihazırda 2 bölümü var. 2 bölümde lisans ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi olarak bahçe ve tarla bitkileri bölümü ve bitki koruma bölümünde yine yüksek lisansda aynı bölümde veriliyor. Fakültemizde 4 profesör bulunmaktadır. 3 doçent, 3 doktor öğretim görevlisi, 3 asistan, 10 adet yarı zamanlı ve tam zamanlı, yarı zamanlı ve ders ücretli mugallimlerimiz bulunmakta. Fakültemizde halihazırda 13 tane laboratuvar vardır. 3 hektarlık bir araştırma uygulama alanı, meyve bahçesi, üzüm bağı, tarla alanı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz çağdaş bir eğitimle yetiştirilmektedir. Modern eğitimle yetiştirilmektedir. Aynı zamanda bu laboratuvar ve tarlalarda zamanbap bilimleri almaktadırlar. Öğrencilerimiz sadece burada da değil, ayıl çarbalara giderek, kampanyalara giderek, praktikalarını orada da pekiştirerek ilimlerini daha güçlü hale getirmektedirler. Mezunlarımız ne iş yapar? Mezunlarımızın iş problemi yok. Ayıl Çarba'da mezunlarımızın herhangi bir iş problemi yok. Bari işte Tarım Bakanlığı'nda, Kırgızistan'da şirketlerde, tarım şirketlerinde, bütün bankalarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca Almanya'da, Türkiye'de, Rusya'da, Güney Kore'de gibi pek çok ülkede de iş bulma imkanları bulunmaktadır ve tercihen bizim bitiricilerimiz seçilmektedirler. Sizge чоң рахмат билдиребиз. Эмесе кийинки сөз кезегин университетибиздин Айыл чарба факультети бакча жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмүнүн doçent jana doktoru Çınar Selahattin agayыбызга беребиz. Şu ana kadar 138 mezun vermişiz. 136'sı herhangi bir iş yerinde çalışıyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki Kırgızistan bir tarım ülkesi. Kırgızistan bir mera ülkesi. Kırgızistan bir hayvancılık ülkesi. Bu salgın süresince, pandemi süresince özellikle tarımın önemi çok daha iyi ortaya çıktı. Tarım stratejik bir dal. Dolayısıyla ziraat mühendisliği tarımı bilim ve teknik yönünden en iyi geliştiren bir meslek dalı ve toplumun bizim mesleğimize, Kırgızistan'ın bizim mesleğimize ihtiyacı var. Hocam buraya kadar isterseniz bir çevirisi Evet, yapayım. Urmatlı abituriyentler, buga çeyin söz söylөгөн agaylarыбыз, urmatlı profesör doktor Mustafa Paksoy agayыбыз Айыл чарба fakültetinin dekanı söyledi. Anın bizim Айыл чарба fakültetinin yardımcısı doçent doktor Selahattin agayыбыз bizim fakültetimiz tuuralı kıskaça malumat berişti. Bulardı men sizlerge kıskaça kırgızçaga kotorup bere turgan bolsom, биздин жалпы факультетибиз жөнүндө маалыматтар
өзгөчө биздин факультетте 138 буга чейин бүтүрүүчү болсо, анын 136-сынын азыркы күндө иш ордун таап иштеп аткандыгы тууралуу маалымат айтты. Андан сырткары биздин айыл чарба факультетинин маанилүүлүгү өзгөчө коронавирус же болбосо ушул азыркы карантин болуп аткан учурда өтө маанилүү экендиги, азык-түлүк коопсуздугу жагынан эң маанилүү факультет болуп эсептелгендигин баса белгилеп өттү. Devam edebilirsiniz hocam. 3. sınıf yaz döneminde Türkiye ve Almanya'da staj imkanlarımız var. Yine her iki bölümümüzde de bahçe ve tarla bu yıl başlayacak. Bitki koruma bölümünde de yüksek lisans programımız var. Bizdin Kırgızistan'a tarım yönünden geliştirmek için iki milletin kurmuş olduğu fakültemizde 22 öğretim üyesiyle tüm Kırgızistan'a hizmet vermek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Bizdin fakültetimizdeki studentler Germanya'da, je bolbosо Turkiyada praktikadan ötүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары бүгүнкү күндө бизде 22 окутуучусу менен факультетибиз активдүү ишин улантып жатат. Buyurun hocam. Rahmat, bu kadar yeterli sanırım. Баарыңарга көңүл бурганыңар үчүн чоң ыраазычылык билдирип атат. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмесе азыркы сөз кезеги университетибиздин айыл чарба факультети өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Дөөлөткелдиева Тинатин эжекебизге беребиз. Рахмат, Ырайым. Кош келдиңиз. Урматтуу биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин жетекчилери жана мугалимдери, өзгөчө биздин сүйүктүү мектеп бүтүрүүчүлөрү, сиздерди бүгүнкү кесип тандоо видео конференциясында көрүшүүдөн абдан кубанычтамын жана куш келдиңиздер демекчимин. Мен кыска бир биздин факультет жана мен өсүмдүктү коргоо бөлүмүнүн башчысы болгондуктан ушу бөлүмдүн өзгөчөлүгүнө жана биздин бөлүм кандай кесиптеги адистерди даярдайт жана алар кайсы жерде иштейт деген суроолорго жооп берүү үчүн ушу сиздер менен баарлашып маектешүүгө абдан кубанычтамын. Жана мен абдан үмүтүм чоң, күз айында ушу сиздер биздин факультетте жана биздин арабызда окууда сиздерди көрүүгө дагы чоң үмүтүм бар. Эми эгерде мен кыскача биздин факультетке жана бөлүмдөргө токтоло турган болсом, бул эң бир жаш факультеттердин бири болгону, бул уюшулганына 10 жыл гана убакыт өттү. Бул факультет эмне үчүн уюшулду деген да суроо туулат. Себеби дегенде бизде классикалык болгон 80 жылдык тарыхы бар, атайын агрардык университет бар. Кыргыз-Түрк Манас университети эмне үчүн бул айыл чарба факультетин ачты деген да суроо туулат. Көрсө, сиздер билесиздер, азыркы заманда цивилизациянын алдыга жылышы менен жана ошондой эле ааламдашу менен биздин жер байлыктары, кен байлыктары, жаратылыш байлыктары азайып баратат. Жердин кыртышынын жакырданышы күчөдү. Айдоолорду илдеттер жана зыянкечтер басты. Мына ушулардан коронжусуз түшүмдү жыйнап алуу үчүн бизге заманбап билимге ээ болгон, терең теориялык, практикалык, технологиялык билимдерге ээ болгон адистер керек экендиги өлкөгө абдан көрүнүп турат. Өлкө чындыгында азыркы заманда айыл чарба өндүрүшүнө өтө муктаж. Сиздер билесиздер, айыл чарба өндүрүшү биздин өлкөнүн экономикасынын эң чоң үлүшүн ээлейт. Ошондуктан канчалык айыл чарба өндүрүшү өнүксө, ошончолук биздин экономика кубаттуу болот. Мына ушуга байланыштуу заманбап келерки муундардын айыл чарба инженердик адистерин даярдоо үчүн биздин факультет ачылган. Мына 10 жылдын ичинде биз өлкөгө 150-ге жакын бүтүрүүчүлөрдү бердик. Алардын 80-90% өздөрүнүн кесиптик тармагында иштеп, абдан өлкөгө өздөрүнүн салымдарын кошуп жатат. Ошондой эле бүгүн да сиздер ушул кээ бир биздин бүтүрүүчүлөрү керек болсо жетекчи кызматтарга чейин жеткендигин өздөрү айтып берет сиздерге.
Эми мен өзгөчө ушул өсүмдүктү коргоо бөлүмү деген кандай бөлүм? Жана кандай адистиктеги адамдарды биз бүтүрөбүз, даярдап чыгарабыз деген суроого жооп берейин деп отурам. Өсүмдүктү коргоо бөлүмү Кыргызстанда жалгыз бир бөлүмдөрдүн бири. Биз өсүмдүк дарыгерлерин даярдайбыз. Башкача айтканда өсүмдүк докторлорун даярдайбыз. Мисалы ветеринарлар бул жаныбарлардын доктору болсо, медиктер адамдардын доктору болсо, өсүмдүктөрдүн дагы дарыгери докторлору бар. Алар кадимкидей өсүмдүктөрдү илдеттерден, зыянкечтерден, курттардан дарылап, ал түшүмдү коромжусу жыйноого камсыз кылат. Мына ушул азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо именно биздин бүтүрүүчүлөрдүн колунда. Биз кимдерди даярдайбыз, жана алар кайсы жерге барып иштей алышат? Биз биринчиден фитопатологдорду даярдайбыз. Фитопатологдор деген кимдер булар? Булар өсүмдүк илдеттерин диагностика кое билген, аларды тааный билген, жана алар менен күрөшүү чараларын иштеп чыккан адистер. Энтомологдорду даярдайбыз. Булар кимдер? Булар ошо өсүмдүктөрдүн зыянкечтерин таанып билген, аны аныктай билген, кайра аны менен күрөшүү чараларын иштеп чыккан адистер. Ошентип отуруп биз өлкөгө фитопатологдорду, энтомологдорду, нематологдорду даярдайбыз. Гербологдорду даярдайбыз, ото чөптөрдүн адистерин. Нематолог деген атайын топуракта бир курттар бар. Ошонун адистерин даярдайбыз. Алар кайсы жерде иштей алышат? Алар республикалык, областтык, райондук, керек болсо айылдык деңгээлдеги өсүмдүктү коргоо мекемелеринде, станцияларында иштей алышат. Экинчи, биз дагы фитосанитардык эксперттерди даярдайбыз. Алар кайсы жерде иштей алышат? Болгондо азыркы күндүн бирден бир маанилүү суроосу бул бажы, таможня мекемелеринде, карантин мекемелерде, фитосанитардык мекемелерде, фитосанитардык лабораторияларда иштей ала турган адистер керек экендиги өзгөчө кийинки мезгилдерде абдан күчөдү. Ар бир областта, ар бир райондо ушундай лабораториялар ачылып атат. Биздин адистердин жетишсиздиги абдан көрүнүп турат. Мына ошондуктан биз заманбап адистерди даярдоодо өлкөгө чоң салымдарды кошуп атабыз. Үчүнчү биздин адистер иштей турган тармак бул биотехнология тармагы. Башкача айтканда биофабрикаларда, биолабораторияларда биожерсенткичтерди, биопрепараттарды чыгара турган жана аларды сата турган фирмаларда иштей турган биотехнологдор керек. Мына ушуну биз даярдайбыз. Ошондой эле биз андан ары дагы айта берсе көп алардын ар бирин. Эми эң негизги ошо биз даярдаган адистердин аттарын мен атадым. Андан кийин биз магистратурада илимий кызматкерлерди даярдайбыз. Болочоктогу докторлор, профессорлор да керек. Илимди өнүктүрүүчү адамдар да керек. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү да биз түзөбүз. Эң негизги ушул мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн биздин лабораториялар заманбап жабдыктар менен жабдылган. Молекулярдык биология, биотехнология, фитопатология, микробиология, энтомология, нематология тармагындагы заманбап лабораторияларда студенттер билим алып, эл аралык деңгээлде тең тайлашат. Ошондой эле бизде тажрыйба талаасы иштейт. Тажрыйба талаасында биздин окуучулар, студенттер өздөрү тажрыйба коюп, дипломдук иштерин жасап, өздөрүнүн практикалык тажрыйбасын өнүктүрүшөт. Ошондой эле биз эл аралык мекемелер менен, эл аралык университеттер менен байланышыбыз абдан чоң. Бизде кадимкидей ДАДИ программасынан келген, эл аралык чет өлкөдөн келген профессорлор сабак берип, өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. Швейцария, Америка сыяктуу өлкөлөрдөн келген окумуштуулар дагы иштеп кетишет. Ошондой эле бизде Түркия мамлекетине бары 45 күндүк практикадан өтүп келүү мүмкүнчүлүгү. Эгерде сен жакшы окусаң, анда университет тарабынан акысыз каржыланып, Түркия мамлекетинде 45 күндүк тажрыйбага, өндүрүштүк тажрыйбага ээ болууга камсыз болосуздар. Ошондой эле бизде ЛОГО деген программа бар. Кадимкидей Германияда 6 айлык, 12 айлык практикадан өтүүгө, болгондо да органикалык айыл чарбадан практика өтүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошондой эле бизде чет тилдерди берүү дагы абдан жакшы жолго коюлган.
bir cumanın içinde 4 жолу немес tilinde kadimkidey немес tilinde akılsız kurslar işte. Oşonda öyle bizde bakalavr, magistra bölümlerinde kadimkidey Anglis tilinde sabaklar verilip studentlerden 4 tilde, studentler 4 tilde bilimli olup çıkışına çok mümkünçülükler var. Türk dilin bilet, Kırgız dilin bilip çıkat, Orus dilin bilip çıkat, Anglis dilin және немец dilin. Oşonda oturup bardık taraftan ölükön, Kurgazoru yen, düğünölük maçtapta iştey ala turgan. Екі өлkөнүн дипломун ала турган, Түркиянын да, Кыргызстандын да дипломун ала турган адистерди биз айыл чарба инженери деген бакалавр жана магистр даражасындагы адистерди даярдайбыз. Эгерде сурооңуздар болсо мен жооп берем. Рахмат. Сизге чоң рахмат билдиребиз. Эжеке аябаганда жакшы маалыматтарды бердиңиз. Чындыгында эле учурда айыл чарба факультети эң аябагында актуалдуу факультеттердин бири. Буюрса мынакей ушул факультеттин келечекте студенттери болчу абитуриенттерге жакшы эң мыкты сонун маалыматтарды бердиңиз. Сизге чоң рахмат билдиребиз. Дагы бир жолу ал эми мынакей ушул программанын, ушул иш-чаранын катышуучулары сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, биздин Google Meet'тин чат бөлүмүнө жазсаңыздар болот. Биз ар бир суроону жоопсуз калтырбайбыз, бардыгына жооп бергенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле бизге students.manas.edu.kg Instagram'dагы stories бөлүмүнөн кошулсаңыздар болот. Эмесе азыркы сөз кезегин ветеринария факультетинин ветеринарияга негиз илимдер бөлүмүнүн профессору доктору Төлөбаев Аскарбек агайыбызга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжелер. Саламатсызбы, кош келдиңиз агай. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Рахмат, кечирип кой. Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер жана ата-энелер. Мен сөзүмдүн башын өзүмдүн кесибимди мактагандан баштайын. Жогоруда Тинат Межеда баса көргөзүп кетти. Биз да врачпыз деп туура. Дүйнөдөгү эң гумандуу кесип бул врачтар, мал доктурлар, өсүмдүк доктурлары. Мен ага дагы басым көргөзүп айта кетет элем. Дүйнөдөгү эң гумандуу кесип бул ветеринардык врач. Муну жөн эле айткан жерим жок. Себеби келечекте ветеринардык врач болом деп тилек кылган, же болбосо так чече албай олку-солку болуп турган жаштарга илимпоз физиолог Иван Петрович Павловдун бир учкул сөзүн айтуудан баштайт элем. Бул учкул сөз эмне? Бул учкул сөз көп жерлерде колдонулуп, айтылып келет. Мен дагы бир жолу кайталап койсом ашыкча болбос. Медициналык врач адамды дарылайт. Ветеринардык врач адамзатты дарылайт деп айтылган учкул сөзү бар. Медицинский врач лечит человека, ветеринарный врач лечит человечество. Бул учкул сөз биздин ветеринардык врачтык кесибибиздин негизин, маңызын толук ачып турат. Эми факультетибиз тууралуу айтсак, биз дагы айыл чарба факультети менен бир убакта жашташпыз, теңбиз, бир убакта ачылганбыз. Өзүбүздүн окуу жылыбызды 2008-2009 окуу жылында студенттерди кабыл алып ишибизди баштап, биринчи бүтүрүүчүлөрүбүздү 2013-2014 окуу жылында бергенбиз. Азыркы учурда жалпы 6 жолу бүтүрүүчүлөрдү чыгардык, уядан учурдук. Жалпы 84 бүтүрүүчүбүз бар. Бүтүрүүчүлөрүбүзгө ветеринардык врач квалификациясы ыйгаруу менен Кыргыз Республикасынын жана Түркиянын адистик баса көргөзүп атам, адистик бакалавр эмес, толук адистик дипломуна ээ болушат. Окуу программаларыбыз Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүү стандарттарына, ошондой эле Европа ветеринардык билим берүү союзу тарабынан аккредитациядан өткөн Түркиянын ветеринария факультеттеринин билим берүү программаларына таянган. Бул эмне демекчи? Бул биз Кыргыз Республикасынын дагы, ошондой эле Түркиянын дагы
келечекте Европа билимдигинин дагы окуу программаларына, стандарттарына жакындашып багытталгандыкты билгизет. Окутуучуларыбызга келсек, окутуучуларыбыз Кыргыз Республикасынын жана Түркиянын тажрыйбалуу жогорку деңгээлдеги билимге, заманбап технологияларга ээ болгон ага эжелерден куралган. Биздин факультетибиздин негизги максаты эмне? Негизги максаты өлкөнүн мал чарбасын өнүктүрүү, малдын, жаныбарлардын жана коомдун саламаттыгын сактоого, фермадан дастарконго чейинки азык-түлүктүн, тамак-аштын коопсуздугун сактоого жөндөмдүү ветеринардык врачтарды даярдоо. Кудай буюрса, менин оюмча, бул максатыбызга, бул тилегибизге жетип атабыз деп ойлойм. Ошондой эле негизги келечектеги максаттарыбызга жетүүгө факультетибиздеги учурда куралган заманбап материалдык техникалык базабыз толук мүмкүнчүлүк берет. Бул үчүн биздин Кыргыз Республикасынын жана Түркиянын тиешелүү органдарына, биздин университетибиздин жетекчилигине, факультетибиздин жетекчилигине чоң ыраазычылык билдире кетемин. Эми келечек ээлери болгон жаштарга кайрылуу. Эгерде Кыргызстандын келечегине, Түркиянын келечегине, биздин элибиздин ден соолугунун чың болушуна кайдыгер болбосоңор, аймактык жана дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугуна өз салымыңарды кошкуңар келсе, анда жаңылбастан Кыргыз Түркманас университетинин ветеринария факультетине келгиле деп мен чакырып кетем. Барыңыздарды күтөбүз, барыңыздарга чоң рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат агай, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Эмесе кийинки сөз кезеги ветеринария факультетинин ылаңдар жана клиникалык илимдер бөлүмүнүн профессору, доктору Салыков Руслан агайыбызга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу проректор, урматтуу биздин профессорлор, анан эң негизги биздин сүйүктүү бүтүрүүчүлөр. Мына жогоруда профессор Аскарбек агайга эң бир жакшы сөздү айтты. Чынында эле ветеринардык врачтарга болуш үчүн ал өзүнүн мындай табигый эле жөндөмдүүлүк эмес, кандайдыр бир деңгээлде таланты дагы, анан ошондой эле мындай бир чеберчилиги дагы өзгөчө бир керек болот. Ал эми ветеринардык врачтар бүткөндөн кийин кайсы жерде иштей алабыз, кайсы жерде өзүбүздү көргөзө алабыз десеңер, мен айтар элем, бардык жерде деп, бул шаарда дагы, айыл жеринде дагы, бардык жерлерде иштөөгө ата иштер бар, иштөөгө болот. Мисал үчүн, бизде азыр ушул кезде улам жыл өткөн сайын ветеринардык кесипке ээ болгон биздин бүтүрүүчүлөрдүн мындай буга чейин мындай азыраак өзү татыктуу бааланбай келсе, азыркы учурда жылдан жылга аларга талап өсүп, мындай жакшы баалана баштады. Мисал үчүн, шаарда кайсы жерде иштейбиз десеңер, шаарда азыркы заманбап ушундай лабораториялар ачылган, алар эл аралык стандарттарга жооп берет, жана ал жерде бардык шарттар ушул кезде түзүлгөн. Азыр ушул кезде Кыргызстанда бардык чоң шаарларда мына ушундай лабораториялар бар. Ал жерде мен жана айткандай толук шарттар бар. Талапка жооп берген жакшынакай лабораториялар ачыла баштады, жакшынакай клиникалар салына баштады, жакшынакай аптекалар курула баштады. Мына ушундай жерде өзлөрү эмгектенип, өзлөрүн көргөзө алат. Эгерде сиздер биздин факультетке келип тапшырып окууну күтсөңөр, бул жерде эгер ийгиликтүү окусаңар, чет мамлекетке барып окууну улантууга, же болбосо ошо илимде иштөөгө, же болбосо кайра эле ушул Манаста калып дагы улантып, иштеп, ушундай жакшы ийгиликтерди жаратып, жакшы бир жетишкендиктерге жетише аласыңар деп айтар элем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Абдан жакшы, эң сонун маалыматтарды бердиңиз. Сизге рахмат айтабыз агай. Эмесе кийинки сөз кезегин ветеринария факультетинин ветеринарияга негиз илимдер бөлүмүнүн доценттик милдетти аткаруучу доктор Кадыралиева Наристе эжекеге беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжейлер, жана ошондой эле биздин 2020 жылдын
бүтүрүүчүлөрү, сүйүктүү абитуриенттерибиз, жогоруда биздин факультет тууралуу эки агайыбыз толук кеңири маалымат берип кетти. Мен болгону бир эки багытта маалымат бергим келет. Бул биринчиси биздин клиникабыз тууралуу, факультетибиздин клиникасы жана лабораториялар тууралуу бир канча сүрөттөр менен силер менен бөлүшкүм келет. Азыр көргөзө алсам эгер бир минутада сүрөттөрүбүз бул жакта. Биздин факультеттин лабораториялары эң акыркы моделдеги аппараттар жана жабдыктар менен жабдылган, шаймандар менен жабдылган бир канча лабораторияларыбыз бар. Бул гистопатология, анатомия, микробиология, фармакология, паразитология сыяктуу жана ошондой эле студенттердин микроскоптук лабораториялары бул сүрөттөрдө берилген. Бул жакта жана айткандай эле баардык акыркы модельдеги эң жакшы аппараттар, микроскопторубуз бар. Мындайча айтканда, биздин факультетте студенттердин окуусуна баардык шарттар түзүлгөн демекчимин. Жана ошондой эле дагы бир токтолуп кетүүчү нерсе бул биздин клиникабыз. Биздин клиникабызда Бишкектин тегерек четиндеги жана Бишкектеги кичинекей жандыктар, ит жана мышыктар жана ошондой эле жылкы, бодомалды дарылай турган шарттарга ээ. Клиникабыздан да бир канча сүрөттөрдү көрсөк болот. Бул жакта акыркы модельдеги УЗИ аппараттары, ЭКГ аппараттары, эндоскоп аппараттары, рентген аппараттары бул клиникабызда бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, ветеринария жана медицинада сөзсүз түрдө теориядан алган нерсесин практикада жасап көрүүсү керек студент. Ошол нерсе биздин клиникада шарты бар. Мынакей ар бир студентибиз өзгөчө 3-чү, 4-чү, 5-чи курстун студентибиз клиникада өз алдынча операцияны жасоону үйрөнөт. Ар кандай аркыл тармактагы операцияларды жасоону үйрөтөт. Бул бир канча көзүрмөн болду. Биздин клиникабыз боюнча жана экинчи маалыматым бул биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн кайсыл өлкөлөрдө эмгек кылганы жана ошондой эле окууларын улантып жатканы. Сыймыктануу менен айткым келет. Биздин бүтүрүүчүлөр Түркия, Россия, Япония, Германия сыяктуу өлкөлөрдө өз окуусун улантып жана ошондой эле эмгектенип келишет. Эгер сан менен айтсам, бул Түркияда 2, Түркияда 5 студентибиз, кечиресиңер, Японияда 2, Германияда 1 студентибиз ар кандай аспирантура жана магистратурада окуп жатышат. Жана ошондой эле дагы бир биздин сыймыктануу менен айткыбыз келген нерсе, 2019 жылдын кыш айларында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана тамак аш өнөр жай мелиорация министерствосы жана ветеринардык палата уюштурган конкурста бул 1 жылдык Японияга 1 жылдык стажды утуп алуусу үчүн бүтүрүүчүлөр арасында жалпы эле мамлекеттеги ветеринардык врачтар арасында бир конкурс жарыялаган. Ошол конкурстун жеңүүчүсү, мындайча айтканда 100% жеңүүчүсү биздин факультеттин 2016 жылкы бүтүрүүчүсү Даяна Алымбаева болгон. Дагы эле ошол кайра эле бул жылы ошол конкурстун жеңүүчүсү болуп, дагы эле биздин факультеттин 2017 жылкы бүтүрүүчүсү Нургүл Асанова ошол конкурсту Японияга барып 1 жыл стажировка алууну утуп алды десек болот. Бул кыскача ушул. Абитуриенттерге айтар элем, биздин Кыргызстаныбыздын потенциалын карап жана келечекте элибизге, жерибизге керектүү болгон кесипти тандагыла демекчимин. Кыскача ушул. Чоң рахмат билдиребиз эжеке, сизге дагы эң жакшы, эң сонун маалыматтарды бердиңиз. Эмесе кийинки сөз кезегин азыр
айыл чарба факультетинин бүтүрүүчүлөрүнө берсек, анда эмесе 2013 жылдын бүтүрүүчүсү жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин токсикология лабораториясынын мүдүрү Сулейман кызы Айзатка беребиз. Бөлүмдүн өзүбүз бүтүргөн бөлүм жөнүндө айтып кетсем, өсүмдүк коргоо бөлүмү учурда баардык талаптарына жооп берет жана биз алган билимибизди ишибизде жакшы алып кетүүгө жардам берди жана ошол эле учурда биздин бүтүрүүчүлөрдүн бирөө дагы ишсиз калган жок деп тактап айтып кетер элем. Биздин себеби Манас университетинде алынган билим учурда заман талабына толук кандуу жооп берет деп ишендирип кете алам. Жана учурда замандын талабына жооп берет деп айта алам ишеничтүү түрдө. Себеби тамак аш азык түлүк коопсуздугун камсыздоодо өсүмдүк коргоо адистеринин ролу абдан чоң да. Эгер биздин ишибизди мыкты аткарбасак, анда биздин эртеңки жалпы адамзатынын жашоодо болгон негизги булактардын бири биз алып барабыз деп ишендирип кетер элем. Жана биздин бөлүмдү аяктаган студенттер мамлекеттик кызматтарда, мисалы үчүн биздин өзүм айтып кетсем, токсикология лабораториясында, фитосанитардык лабораторияларда, фитосанитардык кызматтарда, өсүмдүктөр карантини лабораторияларында жана ошол эле өсүмдүк коргоо багытында иштей алышат, консультанттар боло алышат жана өздөрүн жеке ишкер катары дагы көрсөтө алышат деп ишендирип кетер элем. Чоң рахмат сизге. Дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Келечектеги бул кесиптин студенттерине эң жакшы маалыматтарды берип кеттиңиз. Буюрса бул кесипти тандагандар дагы сиздердин жолуңуздарды жолдоп, мыкты студенттерден болот деген ишенимдебиз. Анда эмесе кийинки кезекти 2014 жылдын бүтүрүүчүсү жана Довал компаниясынын Борбордук Азия жана Кыргызстандагы мүдүрү Аскералиева Бактыгүл эжеге беребиз. Саламатсызбы, хош келдиңиз. Сөз кезеги сизде. Саламатсыздар, урматтуу ага эжелер. Бүгүн сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Урматтуу абитуриенттер, сиздер менен дагы азыр көп учурда саламдашканга кубанычтамын. Эми жантан бери аябай жакшы таанытуулар болуп кетти. Тинатын эже дагы аябай кенен маалыматты берди. Өзүм бүтүрүүчү катары, өзүм мындайча айтканда иш чөйрөсүндө кандай нерселерге кабылдык, азыр биз менен бүткөн студенттер кайсыл иш алып барып келатышат, биз болсо өзүбүз кандай иш алып барып келе жатабыз, ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетсем. Жогоруда айтып өткөндөй, мен 2014 жылы бакча жана талаа өсүмдүктөрүнүн бүтүрүүчүсү болуп аяктагам. Андан кийин ошол бир жыл трактор техника тармагында иштеп, андан кийин Кыргызстандагы Догал компаниясынын өкүлү болуп иш алып барып баштадык. Азыркы биздин командада 5 киши иштейт. 5-өнүн бирөөсү бухгалтер, ал эле теги финансылык техникумдан келген болсо, калган 4 агрономдор болсо, баары Манастын бүтүрүүчүлөрү, 2015-2016 жылдын балдары. Өзүм болсо айта кетсем, биз азыркы учурда Кыргызстан эле болбосун, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө да иштейбиз. Андан кийин абитуриенттер, мисалы, эгер сиздер айыл чарба факультетин тандасаңыздар, кийин сиздердин карьераңыздар кандай болот, кайсыл багыттарда өнүгө аласыздар, ошол жака токтолсок. Жанагы биз азыркы учурда дагы билип калдык, өзүбүзгө да сезилди, азык түлүк коопсуздугу биринчи орунда экендигин көрдүк. Ошол себептен айыл чарба азык түлүк өндүрүштөрүндө өзүбүздүн өлкөдөн чыгарганды, муну да инновациялык технологиялар менен, заманбап технологияларды колдонуп жасаганга иш аракеттерди көрүшүбүз керек экен, муну дагы белгиледи азыркы кырдаал. Ошол себептен агрономдорго талап абдан күчтүү. Жыл сайын Манаста бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн саны жетпейт, Кыргызстанга жетпейт. Биздин университет бүтүргөн студенттердин артыкчылыктары жана баса белгилей кеткендей,
тил жагынан билип атышат, анан кийин заманбап технологияларды билип атышат. Мисалы, Кыргызстанга бүтүрүүчү болуп чыккандан кийин Кыргызстандын ошол жаңы современный мындай компанияларга иштейм десе дагы чочулабастан берилген иштин баарын так аткарып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Андан кийин жана Тинатинеже баса белгилей кетти, фитопатологдор. Мисалы үчүн азыркы учурда биз өзүбүз да көрүп атабыз, карантинный объекттер көп кирип атат, сырт жактан импорттолгон продукция, азык түлүк продукциясы көп кирип аткан үчүн, ал толугу менен контролдон өтпөгөн үчүн, мисалы, биз дагы ошондой жашообуздагы ар кандай рисктерге душар болуп атат. Ошолорду да биз контролдошубуз керек. Эң биринчи, мисалы, кишилерге тамак, андан кийин кийим болгон үчүн биринчи максатты биз аткарып атабыз да. Бул болсо биздин мойнубузда, биздин ишибиз. Ошол себептен бул жакты да өнүктүрсө болот. Андан кийин азык түлүк, айыл чарба продукциясын Кыргызстанда өндүргөндөн кийин өзүбүздүн дагы аларга азыктарды өндүрүшүбүз керек. Тинатинеженин айтып кеткен биопрепараттар, азыркы соңку 5 жылда органика деген жакшы термин пайда болду. Органиканы да колдонуп атышат, биопрепараттарды да колдонуп атышат. Бул жактарды дагы жөнөкөй жер семирткич болсун, бул жакты да өнүктүрүп кетсе болот. Ар кандай күнөсканалар курулуп атат, немелер, карлик бактар, интенсивное садоводство деп айтып атабыз, ошол баардык жактарын өнүктүрсө болот. Соңку 5 жылдын ичинде аябай жакшы бир, мындайча айтканда, орусча айтканда скачок болду. Эми биздин өкмөт дагы айыл чарбага аябай көп көңүл бура баштады. Мындан кийин инвестициялар да көп болот, долбоорлор да көп болот деп ишенем. Биздин өкмөт тарабынан да колдоолор көп болот деп ишенем. Ошондуктан, урматтуу абитуриенттер, сиздерге өзүңүздөр ойлонуп, туура факультет тандап, туура багыт тандап, андан кийин биздин эже агайлар берип аткан билимдерди толугу менен колдонуп, жакшылап убакыттан пайдаланып, өзүңөрдү өнүктүрүп, өсүп, Германия болобу, Түркия болобу, башка мамлекет болобу, ал жактан да тажрыйбаларды топтоп алып, андан кийин өзүбүздүн өбүзгө, өзүбүздүн келечегибизге инвестиция жасайлы. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат билдиребиз. Буюрса келечектеги студенттерге аябаганда жакшы маалыматтарды бердиңиз. Ал эми биз кийинки сөз кезегин ветеринария факультетинин бүтүрүүчүлөрүнө берсек. 2018 жылдын бүтүрүүчүсү, Кыргыз өкмөтүнө караштуу Скөл областтык ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башкы ветеринардык инспектору Мирланова Ботокөзгө беребиз. Мен Ботокөз Мирланова 2018 жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин ветеринардык факультетин аяктагам. Учурда Нурай эже айтып кеткендей, Скөл райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгында иштеймин, эмгектенемин. Кыргыз Түрк Манас университетине тапшырганы келгенде эле университеттердин арасынан жалгыз гана ушул университетти тандагам. Себеп дегенде бул университетте татыктуу билим ала алабыз. Эч кандай паракорчулук деген нерсе жок. Заманбап технологиялар, заманбап китепкана жана ошондой эле биздин факультетке караштуу клиникабыз бар. Дагы эмне деп айтып кетсем, эмне үчүн мен ветеринардык кесипти тандадым? Себеп дегенде биздин өлкөбүздө мал багуучулук жана жер иштетүү аябай жакшы өнүккөн. Ошол себептен ветеринардык врач болгум келди. Абитуриенттерге айтарым, азыркы убакта өлкөбүзгө керек болгон, өлкөгө пайда келтире турган окуу жайды жана факультетти тандаңыздар. Манас университети, анын ичинен ветеринардык факультет сиздерге керектүү болооруна толук ишенем. Дагы Манас университети
башка университеттерге караганда билим деңгээли аябай бийик, жогорку. Манас университетинде көптөгөн чыган профессорлор, докторлор иштешет. Ошолор бизге эң жакшы деген билимди берет. Манас университети негизи эле өзү эле айтып тургандай, эң жакшы университет. Баарыңыздарга ушул университетти сунуштаймын. Анын ичинен ветеринардык факультетти сунуштаймын. Ветеринардык факультеттин спорттук мелдештерге, андан башка көптөгөн коомдук иштерге да аябай жакшы карайт. Биздин клиникабызда көптөгөн заманбап технологиялар бар. Алардын ичинде УЗИ жана малдарды, күчүк иттерди дарылай турчу, аларды операция кыла турчу бүт заманбап технологиялар менен камсыздалган. Биз ошол клиникадан практика өткөнбүз. Ошол практикадан азыр ошол практиканын негизинде биз иштеп жүрөбүз. Дагы эмне айта кетсем, бул негизи эле ветеринардык кесип, бул өлкөгө эң пайда алып келе турчу кесиптердин бири деп эсептейм. Жана ушул кесипти сунуштаймын баарыңыздарга. Чоң рахмат. Сизге рахмат билдиребиз. Сизге рахмат билдиребиз. Ошентип университетибизден сыймылоп жүрө бериңиз. Дагы да көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу онлайн танытуу программанын катышуучулары, бизден эч кайда чыкпаңыздар, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда бизде суроо жооптон турган кезек дагы келет. Буюрса биздин YouTube каналынан көптөгөн кызыктуу ары өздөрү кызыккан жакшы суроолорун берип атат. Буюрса ага дагы бир нече убакыттардан кийин угулуңуздар. Анда эмесе кийинки сөз кезегин 2017 жылдын бүтүрүүчүсү Стамбул университетинин Жарах Паша ветеринардык факультетинин лаборанты, Манас университетинин үлгүлүү студенти десек да болот. Сөз кезеги Жаңылгүлүү Маматовада. Жалпы Манас университетинин жамааты, абитуриенттер, ошондой эле ата энелер. Менин атым Жаңылгүлүү Маматова. Мен 2017 жылы Манас университетинин ветеринария факультетинин бүтүрүүчүсүмүн. Манас университетине 2011 жылы тапшырып, ветеринария факультетине тандап өтүп калдым. Аябай ошол студенттик күндөрдү аябай жакчу анткени деген сапаттуу билим, ошол алган билимимдин негизги азыркы баягы эми билинип жатат да өзүмөчү баягы тастыкталып. Учурда болсо Стамбул университетте докторантурада билим алып окуп жатам. Азык-түлүк департаментинде тамак аш гигиенасы жана технологиясы бөлүмүндө. Ветеринария факультети негизи жалпы эле Кыргызстан үчүн дагы ресурстарын карап эметсек, аябай эле пайдалуу. Бир өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошот. Да, угуп атам. Жакшы жеткиликтүү болуп атат үнүңүз. Üzülüp atабы? Tamam, alacağım efendim. Önümüz üzülüp bulup düşünüp çok çıkmadı. Макул. Мен анда азыр интернетке байланыштуу окшойт да. Çok sonra haber geçsin hemen buradan. Уланта бериңиз. Ошол анан кийин чындыгында эле эгер өзүм күчүм менен аракет кылам, ветеринария тармагын аябай жактырган абитуриент болсо, ошо Манас университетинин ветеринария факультетин сунуштамакчымын. Анткени бизде баягы лаборатория болсун, окуудагы баягы курал жарак, ошо клиникабыз бар, акыркы заманбап техникасы менен баягы жабдылган. Биздин мугалимдерибиз аябай квалификациясы жогору болгон ага эжелерибиз бар. Учурдан пайдаланып биздин факультеттебиздин ага эжелерине салам айтмакчымын. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелерим. Ошол ветеринария факультет
тандаңыздар деп чакырам баарыңыздарды. Сурооңуздар болсо мен астына өзүмдүн почтамды жазып коем. Өзүнчө дагы жазып сурасаңыздар болот. Жардам бергенге даярмын. Биз да кубанычтабыз, сизге чоң рахмат. Биз жогоруда айтып кеткенбиз, ошол YouTube каналыбызга суроолорду жиберишкен экен. Кечирээк кирип, бул суроолордун жоопторун укпай калган окшойт. Кайрадан ага эжекелерибиз жооп берип коет деген ишенимдебиз. Анда эмесе ошол суроолордун биринчисин окуй кетсек, айыл чарба факультетинде окугандар кайсыл курстан баштап алмашуу программасы менен сырттан окуп келсе болот деген суроону беришкен экен. Бул суроого министр жакшы болот, келиңиз. Мен кыскача биринчиден таанышуу боюнча айтып кетейин. Негизи мен өзүм дагы айыл чарба факультетинин бүтүрүүчүсүмүн. Мен өзүм Баткен жергесинен болом. 2009-жылы Манас университетинин айыл чарба факультетине тапшырганмын. Бул жерге тапшырууда албетте мектепти окуп бүтүп 11-класс учурунда көп маалыматтарды ал учурда анализдей албайсың да. Бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин өзгөчө университетте 2-3 курска келгенде туура чечим жасап жасабагандыгыңды айта аласың. Ошондуктан 11-классты бүтүргөн учурда туура чечим жасоо өтө бир кыйын нерсе деп айтам да. Мындайча айтканда кесип тандоо учурунда. Мына мен өзүм 2009-жылы айыл чарба факультетин тандап окуп 2014-жылы ушул Манас университетинен айыл чарба факультетин бүтүргөнмүн. Азыр мен сыймыктанып агрономмун деп айта алам да. Кыргызстандын 7 областында мен барбаган жер калган жок. Ар бир жердеги эмне өскөн өсүмдүк баарын көрүп, баары менен таанышып, изилдөөлөр жасап келем. Азыркы учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде илимий кызматкер болуп эмгектенем. Бул жерде ушул факультетти бүтүрүп, ушул жерде иштеп калган биринчи студент болуп, биринчи бүтүрүүчү болуп болдум деп айтсам болот да. Анан ошондуктан мен өзгөчө айыл жергесинен катышып аткан абитуриенттерге сөз салгым келет. Эч коркпостон, эгерде ОРТдан 150дөн жогору балл алган болсоңор, эч коркпостон айыл чарба факультетине өзүңөрдүн талонуңарды таштагыла деп айтам да. Андан кийин жанагы суроо боюнча кайсыл курстан баштап башка өзгөчө Турциядагы университеттер менен алмашууга катышса болот. Бул боюнча бизде негизи университет боюнча жалпы эмелер, мыйзамдар бардык факультеттерде бирдей болуп иштешет. Экинчи курсту бүтүргөндөн кийин 3-чү курстун сабагын Турциядан барып 1 жыл же болбосо жарым жыл, 1 семестрга барып Турциядан өзүнүн билимин алмашуу программалары аркылуу ошол жактан окуп келсе болот. Ал программанын атын Мевляна алмашуу программасы деп аташат. Ал боюнча биздин факультетте жалпысынан эгер жаңылбасам, бүгүнкү күнгө чейин 7-8 студентибиз барып ошол жактан мисалы Чукурова университетинен, Ак Деңиз университетинен, Орду деген университеттен алмашуу программасы аркылуу окуп келишкен. Андан сырткары бизде Erasmus деген программа бар. Erasmus'та албетте ал жерде англис тилин билиш керек. Ошол англис тилин билген студенттерди биз Турцияга жана башка Европа өлкөлөрүнө Erasmus программасы аркылуу жибергенге мүмкүнчүлүк бар. Мисалы айыл чарба факультетинен өткөн жылы бизден 3-чү курсунда Турцияга барып, 1 семестрда бир студентибиз Турциянын Ахи Евран деген университетинде ошол Erasmus программасы аркылуу алмашууда окуп ийгиликтүү бүтүрүп келди. Албетте бул программалар өтө чоң студенттин өнүгүүсү үчүн аябай жардамчы болот деп айта алам. Дагы бир эгерде убакыт болсо, мен дагы бир кошумчаларым бар эле. Кыскача айта кетиңиз. Абитуриенттер үчүн негизги айыл чарбасы болобу же болбосо ветеринария факультеттери болобу, булардын эң негизги артыкчылыгы болуп, тандоосуна мен сунуш кылгандыгым негизги артыкчылыгы бул биринчи бул практикалык же болбосо табигый илимдер болгондугу үчүн бул багытта эч качан эгерде татыктуу билим ала турган болсо, эч качан көчөдө калбайт, эч качан жумушсуз калбайт деп айта алам да. Мисалы бүгүнкү күндө мен өзүмдүн досторумдан көрүп атам. Бул жерде башка социалдык билимдер, гуманитардык билимдер сыяктуу эмес. Бул жерде эгерде биринчи курстан баштап ушул факультеттерге тапшырганда фундаменталдык билимдерди аябай жакшы өздөштүрсө, анын келечеги аябай кеңири болот деп айта алам. Ал эми гуманитардык факультеттерде булар башкача. Ал жерде
атаандаштык аябай жогору. Ал эми биздин факультеттерде атаандаштык төмөн, бирок биздин факультеттерде практикалык жакка аябай басым жасалат. Практикалык түрдө көп нерселерди лабораториялык шартта, талаалык шартта ушул нерселерди айкалыштырып, колу менен жасап, өмүр бою унутпай турган абалда үйрөнүп чыгышат. Мына ошол жагынан артыкчылык кылат деп айта алам. Суроого жакшы, толук муктуу жооп бердиңиз. Рахмат айтабыз сизге. Ал эми кийинки суроого токтоло берсек, ветеринария факультетинде кошумча кайсы тилге басым жасалат жана Түркияга практикага барса болобу деген суроо берилген экен. Бул суроого кимиңиздер жооп бересиздер? Уруксат берсеңиздер мен жооп берип коеюн. Мейли. Биздин факультетте Манастагыдай эле балдар кыргызча жана түркчө билим алышат, эки тилде окушат. Андан сырткары өз алдынча дегиле Манаста англис тили жакшы окутулат. Андан сырткары балдар өз алдынча аны окуп алса болот. Экинчиси бул стаж боюнча же практика боюнча сурады. Биздин факультет адистик факультет. Биздин факультеттин 4-чү курсун аяктаганда студенттерибиз 1 айлык Турцияга стажга барууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле Кыргызстандан дагы бул стажды өтсө болот. Бардыгы студенттин өзүнүн каалоосуна жараша. Биз буга чейин студенттерибиздин саны азыраак болгонуна байланыштуу дээрлик 100% студенттерибизди Түркияга практикага, стажга жөнөтчүбүз. Бир эле факультетке эмес, же болбосо бир гана университетке эмес, Бурса университети, Селчук университети, ошондой эле Стамбул университети сыяктуу чоңдогон көп бир канча университеттерге стажга, практикага жиберип келебиз. Башка? Чоң рахмат эжеке. Башка суроолор болсо, ушул ЖРТ боюнча да суроолор келген экен. Ошол ЖРТнын тесттери боюнча тапшыра алабызбы деген суроо келген экен да, эки факультет боюнча жооп берип койсоңуз. Кошумча маалымат берип койсоңуз, Албетте, азыр мен статистикалык маалымат менен бир нерсе айта кетейин сиздерге. Биздин факультетибиз ветеринария факультети тууралуу азыр айта кетейин. ОРТ же болбосо ЖРТ жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен алат. Балким абитуриенттер билбей калышы мүмкүн. Буга чейин дээрлик 2 жылкы мурунку же болбосо 2 жыл мурун биз ЖРТ, ОРТ сынактарынын натыйжасы менен алчу эмеспиз. Бирок 2019-жылдан баштап Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын дагы каалоолорунун натыйжасында биз ОРТдан орунду көбүрөөк бөлө баштадык. Азыр сиздерге сан менен маалымат бере кетсем, жалпы ветеринария факультетине биз 65 бала алабыз. Анын ичинен 20 орунду Манастын ички экзаменине бөлөбүз. Ал эми ОРТга карап тургул абитуриенттер 25 орун беребиз. 25 бул Манас боюнча эң көп орундардын арасында турат дейм. Анын 65тин 12си Түркиядан келген студенттер болот. Жана ошондой эле 8 студентти же абитуриентти биз тектеш өлкөлөрдөн кабыл алабыз. Ошону менен жалпысынан эгер мурун биз 40 гана орунду 40 гана студентти алып келген болсок, азыр биз 65 студентти алып баштадык. Ал эми дагы жана мен бир суроо окуп калдым эле, ошого дагы жооп айта кетейин, балдар. Биздин факультетке ОРТнын негизги тестинин жыйынтыгы менен тапшыра берсеңер болот. Кошумча экзамендин кандайдыр бир артыкчылыгы же кемчилиги жок. Эң негизги тестиңер балы жогору болуш керек. Анткени биздин факультеттеги кандай десем, конкурс абдан жогору болот. Рахмат сурооңорго. Эже ушул суроо Айыл Чарбага дагы тиешелүү десек болот, бул суроого жоопту. Анан эме
айыл чарба тууралуу мен сандык маалымат бере албайм тилекке каршы, бирок айыл чарба факультетинин дагы ОРТнын негизинде балдарды кабыл алганын толук билем. Айыл чарба боюнча кыскача айта кете турган болсом, айыл чарба факультети жылына 50-нын тегерегинде студент алат. 2 бөлүмүбүз бар. 2 бөлүмүбүзгө жылына 10дон жалпы 20 студентти жалпы республикалык тестирлөө аркылуу алчубуз. Бирок бул жылы баарыңыздарга белгилүү болгондой, абитуриенттерге да өзгөчө кабарлап кетебиз. Биз азыркы билген маалыматыбызга ылайык бул жылы студенттерди кабыл алуу жалаң ОРТ же болбосо ЖРТ сынагы аркылуу, ошонун жыйынтыгы аркылуу жүргүзүлөт. Демек, бул жылы биз 50 студентти факультетибизге алчу болсок, анын баарын ОРТ сынагы аркылуу алабыз. Жана ошондой эле биздин факультетке дагы ветеринария сыяктуу эле бизге дагы негизги тесттин жыйынтыгына гана каралат. Кошумча тесттин жыйынтыгын бизде талап кылбайбыз. Ошондуктан негизги тесттин балына жараша талондоруңуздарды алып келип таштасаңыздар болот. Чоң рахмат. Жакшы маалымат болду. Ал эми кийинки сурообузга өтсөк, бул эми бир аз кызыктуу, тамашалуу суроо экен десек да болот. Жылаандагы дарылайсыздарбы? Мага жылаандар жагат деген суроо берилген экен. Мен жооп берип коеюнбу? Келиңиз агай, жооп сизден болсун анда. Ооба, бул дагы кызык суроо экен. Ушундай эле мен ушундай да бир абалга кабылып калгам. Мен ушу Бишкекке жаңы келип иштеп жүргөндө цирктин бир артисти мага кайрылган. Жылааным болуп калды, дарылай аласызбы деп. Анан мен сразу эле шек санап, мурда жылаан дарылап көргөн эмесмин. Мен ошол кезде жетекчим бар эле. Анан ошо жетекчиме кайрылгам. Жетекчиме кайрылсам, мага мындай деп түшүндүргөн. Бир өзгөчөлүгү бар экен. Мисалы үчүн малга биз ийне сайсак, жылаанды атайын даярдалган растворго же болбосо атайын дарыга салып дарылайт экен. Ошол сыяктуу бир кызыктуу өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар бар сөзсүз түрдө. Мунун баардыгын бизге абитуриент келип окуп атканда бул жөнүндө сөз кылабыз, бул жөнүндө айтабыз. Ар кандай кызыктуу окуялар болот. Бул жаныбарлар дүйнөсү бир укмуштуудай бир аябай кенен, аябай терең, бир табышмактуу айрым бир учурда таң калыштуу нерселер көп болот. Анын баардыгы жөнүндө кенен кесири сөз кылабыз, сөзсүз. Анан бир кызыктуу маалыматтар сөзсүз айтылат. Ушундай сыяктуу. Ооба, жылаанды дарылайбыз. Жылаанды кадимкидей эле мал, алар дагы адамды сезимтал болушат. Алардын жанакындай кичине өзгөчөлүгү бар. Алар мисалы үчүн айына бир эле жолу азыктанат да. Жанакындай дарылаганда дагы дарыга чылап коюп үстүн жаап коебуз. Анан кийин белгилүү бир мөөнөттө экспозиция деп коебуз. Жарым саат, 1 сааттан кийин багы алып чыгып, кадимкидей жууп, анан коебуз. Анан өзү кичинеден мындай жандан жакшы болуп кетет. Эң кызыктуу суроо. Сизге рахмат агай, ушундай кызыктуу, жакшы сурообузга кайбагандай сонун так маалыматтарды бердиңиз, жакшы жооп бердиңиз. Сизге рахмат. Баарыңыздардын катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Ушуну менен бүгүнкү биздин айыл чарба факультети жана ошондой эле ветеринария факультетинин онлайн таанытуу кечеси соңуна келип жетти. Катышып бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Рахмат. Рахмат. Бүгүнкү онлайн таанытуу күндөрүн ошондой эле бул онлайн баарлашуубуз сакталып калат. Бул сакталууну YouTube каналдарынан жана ошондой эле Students of Manas YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот.